Мына жерде эл топтоп, мына кулун талашта турат. Польша кулун экен. Баасы 400 деп бири азыр 270 миңге чыкты, сатылбады. Сатылбай билбейбиз. Бою дагы, учурда бою өтө чоң экен. Азыр кол кармайм деп адамдар аябай көп келди. Аксыдан, Оштон, Жалал-Абадтан, Ноокаттан, ар жактан келгендер бар. Ушул Польша кулун 250 миңге сатылды. 400 деп кирди. Канчага сатылат билбейбиз бирок. Мына 250 миң сода берип турган кез азыр учурда. Акме ортодо бизде. Ноокатта Адылова болсо, Бишкекте Акме ортодо мына. 133 миңге чыкты. Кайда азыр көрсөтөм. Пока что 133тө турат, сатылбай эле. Жазга бирге чыкма. Бою 140. Мына ушултай сода болот. Жамыр. Таза Польша маласы да? Ооба, энеси эме. 80 миңге алды. Сатуучу экөөбүз сигарет иштеп турган экөөбүз сатты. 80 миңге алуучу бул жакта экөөбүз. Польша аттын баласы экен. Жазга бирге чыкма. Учурда бою 1.45ке барып калат. 1.45ке барып калат, а? Барып калат, а? Азыр витаминдерди берип, уже бул даяр. Жазда бойго кетет эми мунчу. Жакшы, 80 миңге сатылды. Мына ушул данчакта жана видеонун башында жаңы тартып баштадым эле, уже базар бүткүчө сатылып кетти. 150 миң сом болду. 150 миңге алынды данчак. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн буйруса Сокултагы жылкозар. 9 февраль 2025 жыл. Чүй Сокултагы жылкозар. Азыр биринчи бөлүк тайлар болот, андан кийин экинчи бөлүктө чоң аттар болот. Биринчи бөлүм мына кечке мал ушул өспүрүмдөр, бээлер, ургачы, байтал бар жогу биринчи бөлүмдө чыгат. Видеого лайк басыңыздар. Кече суббота күнкүн кээде айтып каласыздар, эмнеге тартпадым деп. Суббота күнү кече жары пригородный базар жабык болуп, бул жакка элдер көчүп келгенде жылкы аябай эле аз болуптур, 15 эле жылкы болду да. Анан анча-мынчасы билбей, базар ошентип кече жакшы болбой калган. Будан кийин суббота күнү пригородный базар жабылган, ушул Сокулга келе бересиздер. 2 күн катарынан базар болот. Но тайдын баасы канча экен? 170. Bunun parodası kандай шеппін? Данчак. Жашы? 1,5 жаш. Үйрөтүлгөн бө? Бою канча ушунун азыр? 50 өйдө. 50 өйдө. Баасы 170 миң сом. Данчак. Номерди айтып коесузбу? 701 0701 41 41 42 12. 42 12. Бул жака жетелеп койсоңуз бир бастырып коелу. Жанатына данчак. Баасы 170 миң сом, бою 1,50дөн өйдө экен, үйрөтүлгөн. Жазга бунан чыкма. Данчак. Эми азыр башкаларын көрсөтөйүн. Туугандар, ушул эле тайын жана мындай бир чоң бээ турат. Мына бээ силерден бе? Баасы канча дедиңиз, баасы? Кулун эле сатылат. Кайсынысы? Жандагы. Жазга бирге чыкма, э? Бээни бул эми бай энеси делип алып кетиңиз да, э? Кулун канча дедиңиз бул? Кулун 150. 150 миң сом. Ушул бээнин баласы экен. Мына кулун дейт. Жазга бирге чыкма. Баасы 150 миң сом. Номериңиз барбы? Номер 555 0555 73 73 85 85 85. 85. Жазга бирге чыкма. Мына ушул бээнин баласы экен. Кулун сатылат, эркек, баасы 150 миң дейт. Көрүңүздөр. Туугандар, кээде Россия кулундар тарт деп каласыздар. Ошого мына базардын алдыңкы Россия кулундарында көрсөтүп коебуз. Бул жерде жаштар канча айлыктар деп аттыңыз? 7 айлык эркек кулундар, а? Мына соорлары Россия кулундар туугандар. Бойлору да чоң экен, бул местный кулундардан бир топ эле чоң болуп калат дейт мына. Россия. Ушул экөө эле, а сизде? Бааларын канча деп атасыз? Баалары 160 миң сурап жатат. Так, номеріңізді айтып қойыңыз. 220 менен 05 0220 менен 05 деген номерге байланышасыздар. Булар жазга бирге чыгат, а? Апрелде. Бойлору канча бар болушун? 145. 145 экен мына. Төштөрү, буттары мына.
Баалары сурап жаткандар ушундайча. Так, мына жерде дагы бейлер турат. Бу бейлердин баасы канча экен? 160 тай канча? Тай 80, бе 160 миң сом сурап жаткан баасы. Мына тай 80 экен. Так, мына жерде дагы бир өспүрүм жылкы турат. Мунун баасы канча эле? 200. Жашычы? Полторашка. Полторашка, кунан чыгат. Баасы 200 миң сом сурап жатат. Турушунда бою 1.60га барып калса керек. Эми 1.55 менен 60 ортосу. Эркек. Баасы сурап жаткан 200 сурап атат. Акимова, ассалам. Жакшысызбы? Сиздикиби? Жок. Сиздики ба? Балаларың качан өспүрүмдөрдү? 200дөн. Жаштары? 300. Кайсы? Мына 300 миң, 1.5. Но 1.5 баасы 300 миң сом. Так, но сары, саман сары. Бул 200дөнүзбү? Бул жашы канча бунун? Бул да 1.5 жаш. Экөө тең 1.5 жаш. Бирөө 300, бирөө 200 миң сом. Бойлор? Бойлор канча? 1.60га жакын. 1.60га жакын. Бааларым ошондойча, номеринизди айтып коюңуз. 700 менен. 0700 менен 42 89 06. 06. Азыр тиштеримди ачып көрсөтүп коем. Баалары мунунку 200, жердесин 300 эдина. Эч бир тиштери сүрүлө экен. Мына. Тай тиштери боюнча экен, Мына төштөрү, буттары. Бул дагы 1.5 жаштагы өспүрүм экен, мына. Мына көрүндүбү? Так көрсөттүм. Мына көкүрөк төштөр, буттары. Баасы 300 сурады буга. Туугандар, бүгүн базарда тайлар аябай көп кирди. Чарба тай, местный жылкылар, Россиядан келгендер аябай көп кирди. Мына тай канча экен баасы? 100 болор. 100 эркек, Ургачы. Ургачы, бирге чыкма, баасы 100 миң сом. Ассалам, кандайсыз, жакшысызбы? Мынанын баасын канча деп атасыз? Болду, хорошо. Баасы 200 дедиңизби? 250 миң. Жазга кунанбы же үстүбү? Кунан чыгат, Боючу? Бою 1.60 бар да, 1.60 бар болсо керек. Баасы 250 миң сом сурап атат. Мына, бою деле ушу 1.60 бар, кунан чыкма. Номериңиз барбы? 704 0704 988 488. 988 488. Кунан чыкма. Баасы 250 миң доллар, 3 миң. 250 миң сом, 3 миң доллар болуп калат. Доллар эсептегенде. Бейлерден да бүгүн жакшы бейлер бүгүн көп келиптир. Өткөндө бир бейлер тарсам, бир байкелер номер таап аябай чалып номерин таап берди. Бул жакта бир данчак окшош бейлер тартып эле да, хозяин таппай. Ошондо айтышты эле, мага чоң бейлерди аябай тартып бер деп, мына базарда мына чоң бейни көрүңүздөр. Ойке, боозбу? Эмне даган? Канчаны туйт бул? Быйыл туйса? Жок, жашың канча дедим? Картаң? Бул быйыл туйса канчанчы туйт болот? Дос балаңыздыкы. Баасычы, баасы канча? Баасы 300 миң сом, бооз бей. Бооз бей экен, бою 1.65 бар го дейм, 1.65. Мына 1.65 чыгат, Чоң эле бей экен. Адамдар жогору, 60тан жогору, 65 чыгып калат туугандар. Бооз бей. Мына төштү көрүңүздөр. Машалла, бей жакшы экен. Баасын 300 дедиңизби? Номерди айтып коюңчу, номерди. Көрдүңөрбү? 225 0225 15 36 36 15. Кайсы айга туп калат примерно бир? Май июнга барып калабы? Барып калат да. Мына. Боз, кыскасы боз бе. Жашын так билбейт экен байкебиз. Чалып эми өзүңүздөр такталай бересиздер. Мына. Өспүрүм, мына жерде дагы бир өспүрүм турат. Жерде кашка болгон. Бунун байке жашы канча? 1.5 жаш, жазга кунан чыгат. Учурда бою канча барып калат ушунун? 1.60га жакындап калат экен. Баасы? Баасы 180 миң сом турат. Номериңизди айтып коюңуз. 557 0557 87 87 89 89 93. 93.
келечеги бар. Жазга кунан, тишин ачып коюңуз го бир. 1,5 жаш жазга кунан чыгат булар. Жашыл экен, болду. Коер, жашыл экен негизинде. Мен мага тиштери көрдүм, эми сиздер алсаңыздар ачып деле көрсөтүп берет. Тугандар, анан мына жерде базарга кире беришет аябай кызык нерсе болуп атат. Мен да өзүм кызыгып келдим. Көрсөм мындай кичинекей шотландский понилер экен мына. Жанна туруп койсуз. Аны сонун нерселер турбайбы булар? Мына. Ушулардын бойлорунун мол 80 см чыгып калса керек. Ya bunların bağısı kança eken bu ponilerdin? Aslan. Aleykümselam. Kazayından sonra. 100'den ne ötesi be? Urgaç erkekler be? Bunusu erkek. Nasıl urgaç? Urgaçısı, bunusu erkek. Bunal da sizden be? Ha, bunası eko sizde. Bağısı 100 mindən pon. Bunal kança 1 metr çıkmayı ta? Yok çıkmayı. 80 çıkar ta? Buna. Canar ya buna. Bundan qarasang serke ödek qo, buna alıstan görüp. Buna poni tuğanlar. Bunal где-то 80 сантиметрдің тегерегі да 1 метрге жетпейді. Балалар 100-ден. Жаш балалар алып берген дегендер болса көре бересіздер. Өйке, номерді айтып қойыңызшы номерді. 702 0702 55 55 50 50. Бұлар үйретілген мингіштер да? Мына. Мұнан да дағы бір бала миніп алып тұр. Бұл біраз чоңырақ екен. Бұның бағасы қанша екен бұның? 100 ha bunu kadar. Sizdeki mi? Ha 120 bin be. Erkek mi? Bunun bağısı. Bunun. Buna. Karası kıskası nabu var. 3 baş varken. Bu sizdeki mi? Номер айтып қойшы, номер. Айтып қойыңызшы. Айтып қойырсыз, бұл миничкен сізге. 0501 93 93 37. Buna 1 metre çıkar? 1 metre çıkar. 80 da, bu da 80 bir de 85-90 tegeregi de 90 santimetrin tegeregi onlar. Çıkıp qola. Ponilerin bağları ушундайча, башка арзылыктарды улантайын. Тугандар, бейлерден да bir мощный бей турат мына жерде. Ассалам алейкум. Мына бей канча экен? Чоң бей экен. Bağız kança şef? Siz tartmayın. Bu bağ emekin da soquru eкен ha? Meyil. Bağısı 250 dediniz ha? Ya nomeri da bir aytып koyuңuzlar, çoң bey izlegендер көп болду. 500 255 222. 0500 255 222 ha? Mına. Bunun boyu da çoң bey eкен. Bu kısır bolça? Kısır bey. Kıskасы маалыматты хозяинге чала бересиздер. Mına. Болгону bir gözü ушундай жок экен да, соқыр экен. Onlar bizde adattagıday эле навестин ичинде бийлер аябай жанагындай үйүр менен келип эле камап коюп атышат. Азыр ушул жактагы үйүр бейин да сурайлы. Бейлердин баалары кандай экен? Сизденби? Баалар канчадан? Баштапкы жана аягын айтып коесузбу? 200'den 110 bin geçeyim ha beyler. Mına жерде бар жоғы bir үйірде. Erkek, urgaçısı, tayı, kıskası aralaş eкен tuğanlar. Çoğun beyler var eкен bu жерде. Kısırı, bozu. Kıskası aralaş eкен köpünçө. Бұл өзүбүздө месиле жылкар бу? Россияныкы ба? Россиянын анда бейлер çoğun eкен. 110'dan 200'ge чейин дедиңиз, э? 110'dan 200'ge чейин eкен. Beylerde ушундайча тугандар. 110'дар мал жагы, бул жактар кымбатыраак экен. Kulunlar bunlar. Кулундар. Эркектери булар. Erkek urgaç aralaş. Эркек ургач аралаш экен. Чоң экен дейсиз. Базарда ушундайча тугандар сурап жаткандары. Мына ушу 110'дон ушулар экен. Эркек ургач аралаш. Тугандар, бұл азыр үстүнкү навес, азыркы ылдыйкы навестен башкача бираз бөлүнүп турат бул жагы. Бул жакта дагы тайлар аябай көп келип. Кимден силерденби? Бул жакта Содоктон, Россиядан келип турмун. Азыр сурап коеюнчу бааларын. Бул тайлардын баалары канчадан экен? Хозяин ким экен? Хозяин жок бе?
Россиядан бизде фурасы менен алып келип эле ушундай бул жака тыгып коет. Навестин ичине. Мынау 70-тен дейби? Арзан айтып турганда 70-тен десе, негизи көбүнчө эле 100дөн өйдө айтып атышкан да. Мына ушулар азыр ушул жерде бир калп айтпасам бир 20 баш бар да. Азыр сурап коеюнчу. Эге ушулар канчадан сатылат негизи баалар? 70'ten кетти. 70'ten, Россиядан келгендер, жакшы. 70'ten сатылып атыптыр. Мына. Алам десеңиздер, Сокулук мал базарда негизи бизде постоянный базар сайын выбор аябай көп болот. Россиядан бул жактан алып келип, бээлер ылдыйында болсо, тайлар өзү жагына ушинтип камап үйүр менен сата беришет. Бойлору, ориентировочный бойлор 1.45. Тугандар, азыр бул жакты тартып бир сыра көрсөттүм. Мына навес жактан мына ушул яманын ичинде да чоң бээлер аябай көп. Жана 1.75 чамалы болгон бир эпти чоң бээни көргөнбүз бул жактан. Азыр ошону издеп жүрүп тартып берем азыр. Мына ушул этке сатылды. Мына мыбыштыбы. Эшеп канча болду баасы? 110? Жакшы, мыкты, буйрусун. 110 миңге этке. Тугандар, бээлердин эң чоң жанагы 1.75 чамалуу деген бээ мынал. Мына мисалы жанындагы өзүбүздүн местный бээлерди эле көрүңүздөр. Мына ат мисалы, бою деле мына 1.60-тан плюс-минус болгон ат. Анын жанында мына бээни көрүңүздөр. Бээнин бою 1.75 чамалуу. Жана кыскасы элдер турганда мен баасын сураган эмесмин, бирок хозяин номери бар. Ошол бээнин номерин жазып алыңыздар. Канчанчы туут, эмне болгон точно билбедим. Бирок 6 айбы канча айлык бооз деп, УЗИ кылынган деп мына жерде элдер кызыгып сурап атышкан да. Азыр хозяин номерин жазып алыңыздар. Мына ушул чоң бээнин 0706 111 403 0706 111 403. Баасын точно сураган жокмун. Кыскасы 1.75 чамалуу чоң бээ экен мына. Уровеньге деле чыгып калса керек мына. Андан башка бул жакта негизи чарба жылкылар көбүнчө келген. Мисалы мына ушундай кичикей бээлер деле бир 80-90 тереңинде жүрүп атат тугандар. Базарда ушундайча маалыматтар. Азыр эми экинчи бөлүк только чоң аттар болот. Экинчи бөлүк чоң аттар буйруса эртең чыгат. Анда күтүп туруңуздар. Ар бир видео тугандар лайк басып колдоп туруңуздар. Себеби бизде эч бир кыргыз тилдүү каналдар бизге акча төлөп же болбосо 1 сом түшпөйт анысы. Биз чисто эл үчүн кызмат кылганы келебиз тугандар. Бишкектен деле бул Сокулга чейин деле бир 30-40 километр безин коротуп келип элге ушундай кызмат кылып кетти азына.